Прембердиев эмнеге сынга кабылды. Маданият министринин орун басары Марат Тагаев 12 январдагы адабият форумунда Ырчий Кайрат Прембердиевди Казакстандык Айран YouTube каналына берген маеги үчүн сындады. Эмгек сиңирген артистибиз Кайрат Прембердиев эми бул казак эли менен биз боордош, достукпуз, бирок бир тарыхый маселелер бар. Ошондо Казакстандын пропагандасын ээрчип, ал киши ооба Ормонхандын кылганы туура эмес болгон, мен ал үчүн кечирим сурайм деген маселелерди айтып жатат да. Анан эми туугандары, элестетиңиздер биздин эмгек сиңирген артистибиз. Мен ал кишини деле күнөөлөгүм келбейт. Ал киши ошол Казакстандык пропаганда. Ал жакта ондогон фильм тартылат, ондогон документалдык тасмалар тартылган. Бүгүнкү күнү TikTok'то, Instagram'да, Facebook'та бардык жакта ал фильмдердин үзүндүсү. Казак тили бизге жакын, орусчасы дагы бар. Анан бүгүн биздин жаштарыбыз, ошол ырчыларыбыз дал ошону барактап көрүп отуруп, чындыгында биз ал биздин эң кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү негизги фигуралардын бири болгон Ормонхандын дал ушул жерибизди сактоо, мамлекеттүүлүктү түзүү ишине уялгандай. Ал үчүн биз кечирим сурай турушубуз керектей көз караш калыптанып бара жатат да. Аталган канал 9 январда кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат, Кыргызстандын демократиясына ким жолтоо болду аттуу бери чыгарган. Анда Кыргызстандын экономикасы, сөз эркиндиги, президент Садыр Жапаровдун башкаруусу, казактардын кыргыздар менен болгон тарыхый байланышы тууралуу сөз болгон. Казак журналисттери бул темада бир нече адамдан маек алышкан. Ал эми Ырчий Кайрат Прембердиев Абылай хандын небереси, тарыхта казактын акыркы ханы катары белгилүү Кенен Сары Касымовдун өлүмү боюнча суроого жооп берип, казак элинен кечирим сураган. Так получилось, что наш Ормонхан был вынужден убить Кенесары хана. И я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу реально. Какие-то внутренние побуждения Кенесары тоже же были благими. Вот он же хотел, чтобы два наших народа объединились против Российской империи. Просто Шабдан Баатыр, наш хан, и Ормонхан, они увидели силу России. И они сказали, если мы сейчас выступим, мы же потеряем всех людей. Вот просто всех. И кыргызов, и казахов. Даже казахские султаны были против того, чтобы мы шли против России. Ырчынын пикири эл арасында ача пикир жаратып, көпчүлүк аны сындап жатышат.